2022 жылы Ош мэриясы Өзбекстандык Самавто автозаводунан 50 автобус сатып алган. Алардын баасы $37,000 бааланган. Бирок анын сапаттуулугуна жана сырткы көрүнүшүнө коомчулукта сын пикирлер жаралып, унарсыз унаа деп сыпатташкан. Анткени арадан 1 жыл өтпөй анын 8-и бузулуп, оңдоп түзөөдөн кийин кайрадан каттамга чыккан. Учурда да бир автобустун тетиктери алмашылып жатат. Азыр ушул колодкасы алмаштырып атат. Эртең дагы башкасын алып киребиз. То 1, то 2ден өткөзүп турабыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө эч кандай көйгөй жок. Азыр Лиаз автобустар, Isuzu автобустары биздин шаарда 4 каттамда иштеп атат. Бүгүнкү күндө 36 бирдик каттамга чыккан 4 линияга. Анан калгандары ушундай мелкий ремонттор менен күнүмдүк кароодон өтүп турат. Техниканын эгер бир кичинекей бир жери бузулса, биз милдеттүү түрдө алып кирип, оңдоп, кароодон түздөп өткөзүп, кайра биз жумушка чыгарышыбыз керек. Анткени менен шаардык бийлик аталган компаниядан дагы 100 дана автобусту пайыздык чен менен насияга сатып алмай болуп жатат. Алардын ар биринин наркы дээрлик $90,000 деп бааланууда. Унаалардын тетиктери Жапон өлкөсүнөн келип, коңшу Өзбекстанда чогултуларын сапатына күмөн жок экендигин ишендиришүүдө. Каржылык Кыргыз-Өзбек улуттук өнүктүрүү фонду аркылуу ишке ашылууда. Шаардык кеңештин депутаттары дагы барып жеринде көрүп, унанып, сапатына анан көрүп келип ошондон кийин тандадык. Негизи бул автобустар кредитке алынат. Кыргыз-Өзбек фонду аркылуу 5 жылга 6 ай каникул менен алынат. Негизи биз көрүп келген автобус шаардык тургундарга дагы жагат болуш керек. Биздин шаардын жолдоруна ылайыктуу автобустар 8 метрлик. Анан низкопольный деп мурунку автобустар жанагы ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелгендерге ыңгайсыз болчу. Азыркы келе турган автобустардын жанагындай пандусу дагы болот. Автобустарды сатып алуу чечими буга чейин сессияда да каралып, колдоо тапкан. Ош шаардык кеңешинин депутаты Бекболот Арзибаев Өзбекстандан башка дагы мамлекеттерден сатып алуу жолдорун караш керек деген пикирде. Анткени алар жыл өтпөй бузулса, жоопкерчилик тартуу жагын эске салды. Жеке частныйларга көз каранды болсо, калп туура эмес экен. Себеби алар каалаган убакта чыгат, кааласа жумуштар эрте кетип калат. Бирок карапайым эл ошол кышында суук жан жаганда ошол баягы көчөдө калып калып атат да. Маселе ушудан келип жаралганда ошол батыраак ошол муниципальный автобустардын санын көбөйтөлү деген максаттын негизинде ошол сатылып алынып атат. Өзбекстандан азыр ага чейин ошо Лиаз автобусу да алып келген, бирок аны да сапаты начар болуп калды. Андан кийин кечеги 50 автобус Өзбекстан, аны да сапаты начар болуп калды. Эми азыр биз жакшы ниет кылып турабыз. Бул автобустардын сапаты начар болсо, тиешелүү жетекчилер бардык жоопкерчилик алыш керек. Автобустардын жетишсиздиги шаар тургундарынын нааразычылыгын жаратып келет. Мындан улам айдоочулар жүргүнчүлөрдү болушунча батырып ташууга мажбур. Ал аз келгенсип айрым коомдук унаалар 7ден кийин каттамга чыкпай шаардыктарды түйшүккө салууда. Анан эртең менен абетке чейин нормальный катташат, абеттен узагыракта келишет. Жакшы эле, токтогон мындай токтоп алышат. Эчкир дегенде 8ге чейин же 10га чейин каттап берсе жакшы болмок. Эл кыйналбай, кээ бирлер иштен кеч чыгат, кээ бирлер жумуштан кеч чыгышат. Анан мына маршруттары жок кылып эле, мына автобус каттамдарын троллейбустар жакшылап чыгарып койсо жакшы болмок экен. Эч болсо 8ге чейин каттаса жакшы болот эле. Жумушта болгондор, негизи кеч калгандар ошого умтулуп, ошо саат 8ге чейин эле токтоп калып атат да көп немелерчи. Анан такси жалдашка туура келет экен, аркы жердеги төлөйкөнгө, запытныйдагыларга кыйыныраак болуп калат экен да. Кызыл Байракка бардык элек айылга. Бир жарым саат, 1 саат ашыкта араң барып атты да, автобустар жетишпейт экен да. Запытныйда деле ошондой болуп атат. Келет экен дейт, келбей калат экен да убакыт. Автобустардын 50 данасы февраль айында, калганы март айында келиши күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө шаардыктарга ыңгайлуу шарт түзүп берүү үчүн Ош шаарына кеминде 500 автобус керек. Калада 1050 коомдук унаа бар, анын 650сү күнүмдүк каттамга чыгат. Эске салсак, мындан 5 жыл мурда проекттин алкагында Россиядан 30 автобус алынып келинген. Лиаз автобустарынын бүгүнкү күндө 15 гана каттамга чыгат. Алмагүл Эрке Байгызы, Шахрук Именжанов, Ош ТВ.